любой эле киши ыйлайт болуш керек. Рак деп уксачы. Билген учурда сразу ыйладым. Биз ойлогонбуз. Ошо кайыл болуп турмушка чыккан. Бул сразу билинген жок. 20 күн эч жака чыккан жокмун, бир комнатаданчы. Жатасың. Арыктап кеттим. Алгандан кийин кирпигиң, кашың, чачтарың бардыгы эле өзүнөн өзү эле түшүп баштайт экен депчи. Ошондо баягы терезени карап, мысыктан мындай ишиктерди басып турсучу, кишилер басып турса. Донор өзүңдүн бир тууганың гана болот экен да. Бизде бир тууган жок, ошон үчүн донор табыш үчүн дагы бул дополнительный расход да. Мурун менин чачым эле өчсө, мында баягы кашым эле калды окшойт. А ушул рак делемде бирөөдөн жукса керек бул. Же өлөм. Же болбосо эмне? Кудай айткан көрөбүз. Атабыз жок. Өзүм жалгызмын да. Оору менен ден соолук жалгыз деген сөз бекерин айтылбаса керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда аты жаман оорунун санын өсүп жатышы ар бирибизди эле капа кылбай койбосо керек. Бүгүн дал ушул рак илдети менен алышып жаткан 33 жаштагы Азамат мырза менен маек курабыз. Менин атым Азамат, Бейшебаев Азамат. 1990 жылы Бишкек шаарында төрөлгөм. Бирок туулуп өскөн жерим бул Нарын области, Казан куйган айылы болуп эсептелет. Өзүм жөнүндө айта кетсем, өзүм үй бүлөлүүмүн, жаңы үйлөнгөм. Эмгектенүүчү жерлерим бул өзүм көп жылдан бери Казакстанда жүрүп келдим, 8 жыл. Андан келип Дубай шаарында 2,5 жыл иштеп келдим. Келип анан аэропортко иштеп калдым. Аэропортто 2 жыл иштегенден кийин анан ушул ооруга кабылып калдым да. Аэропортто эмне жумуш кылып жүрөсүз? Аэропортто бизнес лаунж деген жери бар. Баягы VIP деп коет. Ошол жерде иштечүбүз. Ошол жерде кызмат кылып 2 жыл иштеп жүргөндөн кийин ошол жерде диагноз коюлду да, ошол жерде жүрүп ооруп калдым. Анын эмелери кандай болду мисалы? Белгилери? Биринчи аябай арыктап кеттим. Бул бир ай, 1,5 ай болуп калды окшойт. Арыктап кеттим. Анан эмне жесем эле мындай сразу ичим өтүп кетет. Анан денелериме кызыл точкалар пайда болуп баштады. Анан уктасам тер деп баштадым. Аябай көп уктап калдым да. Анан бул сразу билинген жок. Потому что муну изилдеп диагностика туура коюш үчүн биз сразу туура жерге барышыбыз керек экен да. Биз башка жерден баштап кыргызчылык кылып биринчи башым ооруду деген сыяктуу көрүнүп, биринчи бир врачка көрүндүк, анан аяктан таппай экинчи врачка көрүндүк. Анан үчүнчү врач бизди ушу гематологко жөнөттү да. Ал киши биздин кызыл точкаларды көрүп туруп эле сразу түшүндү окшойт, сразу гематологко жөнөттү. Гематологко келгенден кийин Шербет колдошумда заведующий, главный гематолог мени көрүп сразу түшүндү окшойт. Сразу срочно анализ тапшыр эртең деди. Эртеси келип анализ тапшырдым, анан анализдерди көрүп туруп эле сен срочно жатышың керек деди да. То есть мага диагноз айткан жок. Бир туугандарың чыгарып кел деди. Ата-энең чыгарып кел деди. Анан бирок анда деле мен көңүл бурган жокмун да. Потому что мен өзүм слабый болуп калгам, баягы эчтеге көңүлүң жок. Уйкуң эле келет, жаткың келет. Анан жаткандан кийин бир туугандар келди, ошолорго түшүндүрүп айтыптыр. Мен башында билген жокмун да. Анан бир аздан кийин билдим. Билгенден кийин деле бул рак крови деткен, острый лимфобластный лейкоз. То есть мен билгенден кийин деле мен муну түшүнгөн жокмун да. То есть мен мындай айтканда көңүл бурган жокмун, потому что мен аябай слабый болуп келгем да. Мени мындай айтканда 1 айдан ашык аябай высокодозный химиотерапия менен
дарылап, кан куюп, кан жана тромбоцит дегендерди куюп, ошентип өзүмө келтиргем да. Айтып атпайсызбы, мисалы үчүн өзүм билген жокмун, бир туугандарга айтыптыр депчи. Ошол билген учурдагы акыбалыңыз? Билген учурда сразу ыйладым. Любой эле киши ыйлайт болуш керек. Бак деп уксачы. Ошо 21-жыл болду, ал ошондой июнь айлары болчу. Анан 1,5 айдан кийин чыктым окшойт. Ал жерден ошо неме ковид болуп калдым да. Кошумча. Анан ковид болуп 20 күн эч жака чыккан жокмун да, бир комнатаданчы. Жатасың. Басыр. Ошондо баягы терезени карап, мускулданчымда эшиктерди басып турушчу, кишилер басып турса. Ошентип чыктык. Анан 1 жыл баягы өзүнүн протоколу болот экен. Бул негизи бул оору Европада деген или башка өнүккөн мамлекетте бул оору табылдыбы, сразу баягы операция, трансплантация костного мозга жасайт экен да. То есть операция. Биз барчу жер, өнүккөн өлкөлөрдө. А биздин случайда болсо, бул отдельный протокол бар да. Если сен ал трансплантация кыла албасаң, ошол узун бир протокол бар, 1-2 жылдык. Просто чтобы поддержать здоровье, да? Сен аны алып турсаң, сен оорубайсың. Ошентип 1 жыл алып жүрдүм. Баягы өзүнүн күндөрүнө келиш керек да. 1 айда 15 күн келип химиотерапия, гормондорду алып туруш керек. Плюс мен каждый день бул дары ичимин да, 6 штуктан. Анан 1 жылдан кийин рецидив болуп калдым. Рецидив болуп оору кайра кайтып келди да. Былтыр ошондо күзүндө, жок, август айлар экен, ошондо рецидив болуп, анда ошо бул оору дагы баягы рецидив болгон сайын аябай күчтүү болуп келет экен да. То есть келген сайын бурунку препараттарга уже туруштук бере алат да. Сен жаңы препараттарга, күчтүү препараттарга өтүшүң керек. Былтыр дагы ушул окуя кайталанды да. Кайра ыйлайсың, кайра ошо кан куюу, тромбоцит коюу, химиотерапия алуу, кайра ошо жатуу, комнатадан чыкпай терезени карап коюп, ушундай да. Анан буюрса андан деле чыктык. Андан чыккандан кийин больницада чыкканда башкача сезим, чыкканда башкача сезим да. Сен чыктың, ошо кишини унутуп каласың, баягы элге аралашып кетесиң, жашоого аралашып кетесиң. Анан ойлойсуң, болду, бүттү, бул кайтып келбейт депчи. Обычный болуп жашап жүрө бересиң. Бирок миңде бар да, по-любому 50%. Сен оорусуң, сен больницага барып турушуң керек. Барып химиотерапия алып турушуң керек. Ушундай да. Анан өзүм менен сүйлөшүп жүргөн кызым бар болчу. Ошо күзүндө үйлөндүк. Кызым билет, азыркы жубайым. Биз ойлогонбуз. Ошо кайыл болуп турмушка чыккан. Анан биз ойлогонбуз, болду эми келбейт деп, унутабыз. Протокол лечениени аткарып жүрө беребиз. Өзүнүн күндөрүндө бар, дары алып турам деп. Үйлөндүк, баары жакшы болот деп квартирага чыктык. Ошо. Анан бул кайтып келүүсү уламдан улам азая берет экен да. Допустим, 1-чи жылы мен 1 жылдан кийин кайтып келсе бул оору, 2-чи жылы жарым жылдан кийин кайтып келди. 3-чүсү азыр мен лечениядамын. 2 жумадан кийин кайра барышым керек да. 3-чүсүнөн Кудайым буйрса мен ремиссияга чыксам, ал ремиссия убагы бул дагы азайышы мүмкүн да. Ремиссия деген бул оорунун уктап турусу же кайтып кетүүсү, когда человек не болеет да. Ошол Мисалы үчүн химиотерапия алып жүргөндөрдү интервью алып жүрөм, анан алар айтып калчу да. Анын алгандан кийин кирпигиң, кашың, чачтарың баардыгы эле өзүнөн өзү эле түшүп баштайт экен депчи.
Ооба, өзүңүздөр көргөндөй бул азыркы алып жаткан химиям мурунку алган химиялардан аябай эле оор. Күчтүүрөөк. Мурун менин чачым эле өчсө, мында баягы кашым эле калды окшойт. Калган бүт жери түштү да. Сакалым түштү, чачым түштү, башка жерлерден да түшүп атат. То есть уламдан улам барган сайын жаңы препараттар, жаңы күчтүүрөөктөр да. Уламдан улам барган сайын, сен алган сайын баягы организмдагы бул химия бир жериңди айыктырса, экинчи жериңди талкалайт да. Анан барган сайын баягы боорун көтөрө албай калат экен, бөйрөктөрүн көтөрө албай калат экен. Аны албай койсоң, берки оорун күчөп кетет да. Анан азыркы кармап жаткан убакта бизге врач айтып атат. То есть бул биздин уже акыркы шансыбыз да. Турцияга барып, же башка мамлекетке барып, биздин случайда Турцияда самый главный вариант. Турцияга барып, бул пересадка костного мозга кылбасак, мен же өлөм, же болбосо эмне, Кудай айткан көрөбүз. Бул эми аябай чоң сумма да. Биздин мисалы үчүн өзүбүздүн баягы квартирабыз эле жок, үйүбүз эле жок, сатып ийип барып кетип калчу да. Бул аябай чоң сумма экен, ошон үчүн биз баягы акча чогулталы деп, элге кайрылары деп, ар кандай Айласыз болуп атасыздар. Айласыздар, ошентип кайрылып акча чогултуп. Потому что эми үйлөндүм, мен ответственность алдым да. Келинчегим боюнда бар. Ошол дагы болуп атат. Бир туугандар ата-энеңиз? Ата-эне болгондо мамам эле бар. Атабыз жок. Өзүм жалгызмын да. Операция кылыш үчүн донор да керек экен да. Ошо донор жагында болот. Донор өзүңдүн бир тууганың гана болот экен да. Бизде бир тууган жок, ошон үчүн донор табыш үчүн дагы бул дополнительный расход да. То есть башкалар мисалы үчүн $70,000 кетип атса, алардын донору бар. Бизге өзүнчө плюс $20,000 да, потому что донор табыш керек. Ошондой болуп калат. Азыр эми кандайдыр бир суммасын кичине чогултуп алдыңыздарбы элдин жардамы менен болсо? Кудайга шүгүр, жардам бергендер бар. Барына чоң рахмат айтам. Кол сунгандар бар. Азыркы убакта баштаганыбызга 3 жума болуп калды окшойт. $6,000 чогулттук. Бул жалаң ошо эл жардам берип, биздин атактуулар бири-бирине жөнөтүп, элге таратып, анан эл бол кичине болсо өзүнүн жардамын кошуп атат. Барына ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып барына рахмат айтып кетмекчимин. Анан эми азыр муну сурашты эле багамдай оорданан жашынакай жүрүп эле, өзүң менен өзүң иштеп жүрүп эле, бир убакта эле мындай бирөөнүн жардамына муктаж болуп, бирөөнүн бир аз акчасына муктаж болуп калган ушунчалык оор болот. Аябай оор экен. Мен өзүм негизи баягы бирөөдөн акча сурай албайм да. Ушуга чейин өзүм бир дагы арызым жок. Тааныгандар билсе керек, баягы акчам жок болуп калса, мен үйдө эле отуруп калам да. То есть бирөөдөн акча сурап мындай кыл, тигиндей кыл деген жок. Азыр эми башында намыстанып аттым, бирок бир туугандар ушундай кылалы деп, бир туугандардын түрткүсү менен, анан өзүңдүн дагы үй бүлөң болуп, үй бүлөлүү болгондон кийин баягы аларды ойлоп дагы баягы эми намысын артка таштап, анан болду бул оорудан деп, өзүңдү өзүң намысын артка таштап макул деп эле баягы баарына макул болуп жардам сурап калдык да. Ушул рак деле бирөөдөн жукса керек бул? Бул жукпайт экен, бул эми рак, бул баягы биздин клеткабыз ооруйт да, ушунда. Мен Кудайга шүгүр басам, просто клеткабыз ооруйт, ошо бул жукпайт экен. Бул мисалы үчүн биздин оору каяктан келип чыккандагы ученыйлар пока далилдей элек да. Обычно кичине жашыраактар болот экен, анан канча жаш болсо ошончо оңой да, айыгып кетүүгөчү. Улам жашым өткөн сайын бул билинип калса, кичине оорураак болуп калат экен. Мисалы үчүн азыр сиз дарыланып жатып, азыркы учурда Кыргызстанда атын атай албаган, ал эмне оору экенин билбеген оорулар аябай көбөйүп кетти да. Анан айрыкча ошо рак илдетине кабылгандар
врачтардын көзөмөлү, дарыгерлердин кароосу кандай экен бизде? Бизде жакшы. Мен Шербет Колдошовна мындай айтканда главный гематолог страны. Аябай жакшы өзүнүн жумушун так аткарган киши. Мен бир нюанс айтып кетчү элем, бул именно гематология бөлүнүп кеткен отделение да. Бурун алар башка жакта эле, Ататүрктүн маңдайында, потому что бул именно биздин случайда химиотерапия бул деген алгандан кийин сен иммунитетиң баары өлөт да. То есть сен кичинекей инфекцияга да аябай таасирин берип калат да, кичинекей инфекция. Ошон үчүн сен өзүнчө бир комнатада болушуң керек. Бурун мен башында биринчи түшкөндө ошондой комната болчу да. Ар бир комната туалет ваннасы менен. Ошол жакшы условия болчу. Азыр болсо бизди гематология кошуп коюптур. Бир комнатада 4 киши жатат. Бир киши жөтөлүп калса 4 тең жөтөлүп калат. Бирөө кирип болсо 4 тең кирип болуп калат. Ошондой нюанс болот да. А так врачтарга мен чоң рахматымды айтам. Ошол бар үчүн мен 2 жылдан бери ошол оору менен күрөшүп келатабыз. Толук кандуу айыгып кеткендер бар бекен? Айыгып кеткендер ушул баягы мен байкашымда караганда больницада көбүнчөсү эле баягы эми аякта байкабайсың да, баягы акчалуулар бул ооруну билгенден кийин сразу барып операция кылышат да. Карапайымдар ушинтип дарыланып жүрө беребиз. Анан акырында келгенде болбой калганда барып лечение кылабыз да. Ошондой экен мен байкашыма караганда. Толук кандуу айыгып кеткендер канча жаш болсоң, канча жашыраак болсо, адам ошончо баягы тез айыгып кетүүсү шанс жогору да. Анан мынтип коет экен, если сен ооруп калдың, ооругандан кийин ремиссия чыктың, айыктың, если 5 жыл ичинде сен ооруп калбасаң кайра, болду сен толук кандуу айыктың деп эсептелет да. Бар бекен ошондойлор негизи 5 жылдан кийин келдер? Болуу мүмкүн, бирок мен тилекке каршы обратная сторонасын көрүп келатам да. То есть те, кто не выживают. Мен өзүм көрүп келатам, мен соседний палатамда болуп калат. Ушундай баягы. Просто баягы мүмкүнчүлүк жок барып операция кылдырганга. Биякта жүрөбүз дарыланып, кээ бирөөнүн баягы бул эми кээ бирөөнү бул рак крови дагы көбүнчө бөлүнүп атпайбы? Анан кээ бирөөнү жардам дарыл бербей калат да. Бербей калып, иммунитет түшүп кетет. Анан пневмония болуп өтүп кеткендер бар. Каны түшүп кетип өтүп кеткендер бар. Дары жардам бербей. Ошондойлор бар да. Буюрса, жакшы нерседен үмүт үзбөйлү. Анан жалпы эл бар, сөзсүз түрдө жардам болуп, сиздин операцияңыз ийгиликтүү өтөт деген ишеничтебиз. Анан бүгүн Рамазан айынын 1-күнү. Жалпы элге кайрылуу жасап алсаңыз болот. Биз буюрса сиздин реквизиттерди полностью коюп беребиз. Жардам түз өзүңүзгө жете турган болот. Биринчиден кирип келген барыңыздардын орозо барыңыздар менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, тилектериңиздер кабыл болсун, үй бүлөңүзгө береке берсин, эч качан оорубаңыздар. Анан дагы ар кимиңиздердин жардам берген жардамыңыздарга Алла ыраазы болсун. Өзүңүздөргө ошол берген нерсе өзүңүздөргө эки эсе кайтып келсин. Анан бизге керек сумманы биз дагы чогулта элекпиз. Ошону сиздерден жардам сурайм. Ким канча бере алат? Биз баарына рахматпыз. Баарына рахмат айтабыз. Ошо биздин үй бүлөнү колдоп, аман эсен барып дарыланып келүүгө чоң салымыңыздар кошкондорго чоң рахмат. Бизге ошондо общий $85,000 керек болуп турат. Ошондо биз азыр $6,000 жыйнадык. Калгандагы $79,000
чогултууга сиздердин жардамыңыздар керек болуп турат. Барыңыздардан жардам сурайм, барыңыздарга рахматымды айтам.